Касиеттүү көлүм бар, мейман достук жерим бар, топурагы алтындан, тоң мекеним жерим бар дегендей, мен Асаналиева Миргүл 1984 жылы 23 февралда Ыскөл областына караштуу Тоң районунун Төрткүл айылында жарык дүйнөгө келгем. 2003 жылы Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ыскөл мамлекеттик университетинин башталгыч билим берүүчү педагогикасы жана методикасы адистиги боюнча жогорку окуу жайын бүтүрүп, ушул эле жылы Калый Тайлаков орто мектебине башталгыч класс мугалими болуп ишке кабыл алындым. Менин ушул мугалимдик жолумдагы негизги максатым билим берүү аркылуу чыныгы мыкты, патриот инсанды тарбиялоо. Патриот инсан гана мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө салым кошо алат. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле. Мугалим бул ар бир окуучунун жакшы сапаттарын билип, колдоо көрсөтүп, бийик максаттарга жетелөөчү бийик инсан эмеспи? Мен дагы өз кесибимди жактыргандыктан күндөрүм ойдогудай уланып, окуучуларыма билимге карай жол көрсөтүү менен алектенип, кызыктуу өтөт. Өтсө да канча убакыт, унутпай сыйлап турабыз. Тарбия талим окуткан, эжеке тазим кылабыз. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы окуучуларым? Саламатсызбы эжеке, жарайбыз биз да керекке. Ачык көңүл балдарбыз, биз сабакты баштайбыз. Окуп билим алууга биз бардыгыбыз издейбиз. Мугалимдик кесипти тандагандыгым мына ушундай: пейли-кенен ынтымактуу инсандар менен кесиптеш болуп иштеп жаткандыгым, коомубузга керектүү заманбап жаштарды даярдоо келечек муундардын алдында мойнумдагы милдет катары кабыл алынып, дилгирлик менен изденүүнүн үстүндө сабак берип келемин. Жана окуучуларыма татыктуу, заманбап билим берүү максатында ар кандай семинар, тренингтердин жана окуу курстардын катышуучусумун. Бакыт дебейм, мына мындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бул өмүр. Ушул кесип билбестикке кол салар, ушул кесип билгичтикке жол салар. Улуу кичүү кайдан алат кесипти, мугалимден окубаса болсалар. Турмушта саноо ченөө эсептөө бар, жети өлчөп бир кестеп элдер айтар. Мектепте окуп үйрөтөбүз тактыкка.